Ал күні saat 8 жарымдарда түреп қалды да. Анан кейін эметкен жоқмын. Анан ертең менен ерте звонить еттім. Құттықтап. Бекбай қысты болшың менен бешкөң бек болсын. Мынакей 2 қыз тапырсың. Ошо саға деген. Кепте шүндеш болот деп, ушулар деп. Ошондо дейін рахмат апа деп. Жакшына кайла сүйлөгөн балкушум ай. Анан кейін ошо мен сүйлөшкөндөн кийин бир где-то 2 saat 3 сааттан кийин кровать ачылып кетип. Анан кейін сразу эле тиги эмеге алып барышып бир реанимацияга которуп бир. Анан реанимацияга которгондо ошо кичине эси болуп, кичине жакшы болбой ушундай болуп аткан экен. Көрсөтеген маткасында тон калып калган экен да. Ал болсо ошо маткасын чиритип, сепсиз болуп кетип бир 3 күн жатты ошо реанимацияда. Күйөөсүнө звонить этет ошо реанимацияда жатканда. Турат, акчаң болсо берип жиберчи. Булар мени деген эме кылып атышат. 4 миллион какмалап эле ошентип атат. Акчаң болсо берип жиберсең мен акча берип коеюн деп ошентип берип жибербе бул. Тиги ооз тошкон аялдан берип жиберсе анан кийин кайта звонить этип алдым. Тиги акчаңды алдым деп ошентип звонить этип последний жолу мындай экөө сүйлөшкөн ошода. Врачтар караган жок. Ошо сепсиз болуп кетип, ичине толуп, суу толуп, уже ириң болуп кеткенге чейин карашпаптыр. Анан ошондон кийин эртеси ошону 2-3 күн өтөт. 2-3 күндөн кийин эмени чакырышат. Мамакеевден эмени чакырыптыр, гинеколог менен хирург чакырышат. Анан алар келип көрүп, бул экстренный экен, бул уже сепсиз болуп кетиптир. 21% деди, 21% сепсиз болуп кетиптир деп, анан экстренный деп ошол жерден скорый менен алып кетишет. Алып кетти, алып кеткенден кийин эле бул эме болду, сразу эле барып эле, сразу эле операция жасашты. Анан удалять этишти, маткасын удалять этти. Ошо бүгүн ошо акыркы күнү болчу, ошо массажга ошо барып эметип атабыз. Ошо 10 күндөн бери ошо массаждабыз. Ден соолугу жакшы балдар? Балдардын ден соолуктары жакшы, Кудайга шүгүр жакшы. Уктагандары да жакшы. Жакшы эле укташат, тамак ичишет, жакшы ичишет. Ар бир 2 саат сайын эметип турам, кормить этем, ар бир 2 саат сайын өздөрү ойгонуп тамак сурашат. Түнү болсо да түнү, күндүз болсо күндүз ошо ар бир 2 саат сайын кормить этебиз. Ошо. Сизге ким жардам берип Балдарды карашканы ошо 8 класста окуган кызым бар. Ошол жардам берет, түнкүсүн турупчу. Экөөнү мен, например, жетишпейм, экөөнү жалгыз карагангачы. Ошол туруп жардам берет. Эме ичебиз мындай. Смесь ичебиз, сместерибиз болсо неме 400 граммдык смесь 1 суткага жетет. 2 балага 1 суткага. Азыр эми уже көбөйүп калды, уже ичкендеричи, тамак ичкендери көбөйүп калды, уже бир смесь уже жетпей баратат да. Бирөөсү жош, бирөөсү ыйлак. Кичинекейибиз ыйлак, кичинекей арукей ыйлак. Анан эми ана шустрая. Ар зат болсо эми жоштаган, анан спокойный да. Бүгүн эле номерин жазды окшойт менчи. Ага чейин чалсаң сен ким элең? Башынан баарын айтып бериш керек да, ушуну мен Перизаттын күйөөсү болом, иши эмне болот десең, макул деп бир жарым сааттан кийин өчүрүп коет телефон. Кайра чалам дейт. Чалсаң кайра телефон өчүп. Мындай эчтеге жыйынтык жок. Анан эжекемди чакыртып, заявление түшүнүк кат алдым деп
тияка заявление жазып коюптур. Эжекем вообще аны көрбөптүр вообще эле. Бул мындайча айтканда мындай тааныш болсо ишти карайт экен да, мындай тааныш жок болсо калып калат экен кишичи. Тергөөчүлөргө бир жака жалоба жаздыңызбы? Жалоба жаздым, прокуратурага жаздык. Кайсы прокуратура? Ленинский. Алар эмне деп жооп берди? Алар карайбыз деди. Бирок калай эле. Бирок карайлык. Чалабыз деген, чалла деген, чалса калбайт. Көп болду жазганыңыз. 3 күн болду жазганыбызга. Жакын. Рабочий күндөр. Адвокатка катышты. Адвокатка барганбыз. Адвокатка барсак 100 000 деди адвокат. Ишти алып барып. Ишти алып барып, биринчи сотко чейин 100 000 деди. Андай акчаңыз жок. Андай акчам жок. Жазага тартылсын да ошо күнөөлүү кишилерчи. Мен бул күнөөлүү деп айта албайм мен азыр. Билбейм мен просто. Просто ошо тергөө иши тергеп ушунун акыйкаттыгын чыгарсын да, ким күнөөлүү ошону таап, ошону эле керек мага болду. Мен бул врач күнөөлүү, бул тиги врач күнөөлүү деп айткандан соң демем. Келинчегим жакшы адам болчу. Түшүнүктүү. Мындай болбош керек болчу. Только карап эле коюш керек болчу ошо врачтар. Билбейм кантип баба. Жумуштан чыгып кетейин десем, памперс алыш керек, тамак ашын алып бериш керек. Билбейм кандай болот. Апам экөө септейбиз да. Ул балам садикте, кичинекей үйдө. Калган убак саат көрсөтөт го.